Ачууну жеңүүнүн 5 жолу. Көптөгөн адамдар ачууга алдырып, жакындарын ренжитип алган учур көп катталат. Мындай абал туугандар жана жакындарыңыз менен болгон карым-катнашта терс таасирин тийгизет. Ошол себептен аны жеңе билүүнүн жолдорун сизге сунуш кылабыз. Биринчиси, эгерде бирөө сизди капа кылып ызаландырып атса, кырдаалды ан сайын күчөтпөө үчүн оозуңузду жаап, сыртка чыгып кетиңиз. Ал адамдын көңүлүн оорутуп албоо үчүн алысты көздөй басып кетиңиз. Экинчи, кырдаалды башкача көз караш менен кароого тырышыңыз. Өзүңүзгө суроо салыңыз. Эмне себептен ачуу жана ыза сизди түйшөлтүп, ойлондуруш керек? Негизинде эмоция адам эмоциясын башкарууну үйрөнө билиш керек. Үчүнчү, ичиңизден 10 мүнөткө чейин санаңыз. Мына ошондо бир аз болсо да демиңизди терең жутуп, өзүңүздү кармоого аракет кыласыз. Төртүнчү, эмне үчүн мен ачууланып атам деп суроо салыңыз. Сизди ачуулантып аткан адамдын максатын орундаткыңыз келеби же аны душманга айландырып алган жакшыбы? Ал тарабын терең ойлонуңуз. Анткени кандай гана кырдаал болбосун, бардык нерсе убакыттын өтүшү менен жайына түшөт. Бешинчи, эгерде сиз бирөө менен урушуп, сизди капа кылган болсо, маанайыңыздын жоктугун башкалардан чыгарып алган туура эмес. Анын ордуна спорт менен машыгыңыз жана велосипед тебиңиз.